Cesur? Ova. Yürüyordum. Ötüp baratıp tege teyin dedim. Aklıma geldi. Oyma sen geldin. Ne Sürprizge tılат окшойт бүгүн. Bu ne? Бул эмне? Bul. Ha bu. Bul bu. Bu şey. Bul neme? Bu planı. Menin üyümdün planı. Mimar yeni Tegi değişiklik arxitektor yapmış. жаңы өзгөчөлүк киргизген экен, ошону караштырабыз. Şey, Силерде bu evde үйдө жасалган Vişnenin шарап tohumları барбы? Sabah. Таң атпай элеби? Bahane Ичүүгө yaratmışsın шылтоо ama болсо beni- кайсы убак экенин баары бир. Aslında Негизи atölyede устаканада bir менин beklenti катышуум toplantısı зарыл var da. болгон чогулуш бар эле. Çabuk ol. Анда тездет. Cesur. Ne oldu sana? Сага эмне болду? Жок, Ben çok özür dilerim senden. мени кечирип кой. Suhanayım. Бул киши үйдөн чыгып бараткан жерден кармалды. Rıfat Bey. Rıfat Bey, Тарт колуңду. Кое бер. sen kantip. Bir saniye. Koy otursaňar, emne bolup ketdi? Үйдөн чыккандай болуп бараткан. Senin Seni elçi öyle gel atkam. dedim, kayboldum. Таппай калдым. Kapı aralıktı. Sana bakacaktım Eşikten ki, girip şey olduğunu nemeni görünce, görüp yani müsait boş emес ekeniňizdi olmadığınızı görüp görünce, кайра сыртка чыгып бараткам. geri çıkıyordum. Özür dilerim. Кечириңиz. Tamam. Makul, makul. Tamam. Mırzalar, Beyler. bul kişi menimi. Yani benimle beraber. Kusura bakma. Күнөөлөбөңүз. Жаңылып калдык. Yani tamam. Мейли. Yani siz Силердин haklısınız кызматыңар ama бул. hani ben de Бирок менди kontrol аябай ede уят kaldım. кылдыңар. İçkeriden баягыны görüp Şey салып. olduğunu görünce. Oy bolbodu ben, düşündük Rıfat Bey. Tamam. Rıfat abi. Bul Rıfat ağa. Bizim Жалпылап айтканда биздин үйгө кам көрөт. genel olarak. Evin Үйдөн тышкы иштер министри болом. Memnun oldum. Өтө кубанычтамын. tekrar özür Kayradan dilerim. geçirim Sizi sorayım. rahatsız ettim, kusura bakmayın. Тынчыңарды алдым. Yani Cesurga köpkö işin karmalçı uzun olsun, sürecekse gete vereyim de aytayın Ben de degem. oradan gideyim diyecektim. Ben de çıkam. Birazdan. Birazdan çıkam. Ben dışarıda Мен сыртта күтө турайын. İyi günler. Жакшы алыңыз.
Bugünkü Келесоолук кылгандыгым үчүн saçmalık için сенден yani senden Geçirim gerçekten özür sırayım. dilerim. Özür dilerim. Кечирим сурап эле кой. Ben Сен башка келесоолукка тоскоол болгондугу үчүн бактылуумун. Дале мен чыгып атам, жеңем айтып кой. Жахида Михрима хайымды көргөнү кетти. Анда келгенде айт, ишканага кеттим мен. Макул. Bugün çok Бүгүн sessiz. жымжырт го бул жер. Ал эмне дегениң? Ne bileyim. Билбесем, Evdekiler үйдөгүлөр каякта? Kimsenin arabası Эч кимдин унаасы көрүнбөйт го? Нишан ташындагы үйгө ууру кириптир. Ne diyorsun? Койчу. Унааңар жокпу? Yürüyerek Мен geldim. жөө келдим. Мен да. Отургула силерди таштап коеюн. Жок, сизге оолчулук болбосун. Yok bence iyi Болот. Менимче жакшы эле болот. Сиздин галереяңыз бар белем? Устаканаңыз дегеним. Унааңызды бир-эки жолу көргөм. Үстүндө устаканаңыздын аты жазылуу болчу. Ооба. Бар. Рыфат мырза чыныгы жигит. Колунан ар иш келет. Мурда милиционер белеңиз? Ооба. Мурда. Унааңызда погон бар болчу да. Көзүмө чалдыкты. Ошого сурадым. Sen arabaya Сен bakıyorsun, унаага sen карабайлар konuşuyorsun, ингенген konuşuyorsun. өткөрүп койгонсуң го. Сага үйүңдө кантип тапканымды айтып бербедим беле? Hatırladım. Эстедим. Корлуудада баары бири-бирин таанышат. Ошондуктан сырттан келгендер тез эле байкалып калышат. Силер кандай таанышсыңар? Sen hiç Жолдон buradan өтпөй sapmadın түшүп değil калалы. mi? Сиз кызыктаган күнү таанышканбыз. Чын элеби? Evet, evet. Ооба. Баны сунуштады. Rıfat abi Ал de Рыфат benden аганы мурда konuşuyorlar. тааныйт Ben экен. hacet tosladıktan Уна sonra даракка kimse урунганда тез başka жетип bir келген yere болчу. eksik olmuş. Кем болбосун. Çok teşekkürler. Рахмат сизге, Сухан айым. Бизге иш болсо дароо кайда бериңиз. Рахмат сизге. Görüşürüz. Көрүшкөнчө. Geçmiş olsun. Кыйынчылык бүттү окшойт. İnşallah. Буйруса. Сюхан, Келип калдым, 2 мүнөттөй калды. шашылбай эле кой, себеби мен кеттим. Жесурга келдим. Öyle mi? Ошондойбу? Kusura bakma. Капа болбо, çıkamadım үйдө evden кармалып bir калдым. türlü. Neyse. Мейли o эме, zaman силер siz сүйлөшкүлө. konuşursunuz. Yardım Сага ederim жардам sana. бере албадым. Макул, эч нерсе эмес. Мен кантип болсо да эптейм. Тиги телефондо өчүрөм, Жесур келатат. Анан сүйлөшөбүз. Болдубу? Жесурдун назик аракети менен. Эмне болду? Кармалып калайын дегенимде, Жесур кыздын көңүлүн ушундай өзүнө бурду дейсиң? Эмне кылды? Hadi bana. Кана Бану машинеге отур.
Сен унаң Рыфат аганын гаражындабы? Өз ишиңерди аксатпай меникинде бүтүрүп берерсиңер. Макул, Мехрим ахайым. Кутман таң, кош келиңиз. Кутман таң, кушубак бол. Жаңы жылга карата өзгөчө акция уюштуруп жаттык элек. Белекке өрүү үчүн кичинекей шишелер керек болуп калды. Сонун. 2-3 калып тандап койдум. Колуң бош болсо сен да карап коесуңбу? Бирок силердин ишиңерге тоскоол болбой. Албетте, ал колдогу иш го. Сен жөнөткөн кооз гүлдөр ал күнү жамандыктын жытын аз да болсо кетире алды. Рахмат Хан. Ал күнү Брентке да айттым. Эки тараптын тең тынч болушу үчүн мындан ары этият болушубуз керек. Сенден шишелердин баасынын жана жасалуу күнүнүн такталышын күтөм. Болобу? Макул. Жахидеге салам айт. Жахиде менен бүгүн жолукпадыңарбы? Сизге бармак эле. Жок, сүйлөшпөдүк. Балким кичине сейилдейин деген го. Балким. Жакшы. Жакшы арыңыз. Кутман таң. Кутман таң. Угатам. Сейилдеп жүрөсүңбү? Ооба, акырын басып жүрөм. Бул жерден Мехрим ахайымга барам. Чакырган эле мени. Ошондойбу? Öyle mi? Peki. Макул. Салам айт. Мейли, айтам. Көрүшкөнчө. Макул. Hoş geldin Cahide. Biz seni күтүп атканбыз. Эмне болуп атат? Жахиде мени ук. Ишени көңдүн тааныш экениңерди билген эмесмин. Өткөндө келгенде үйдө бир адам бар эле го. Ошол мен болчумун. Жер тоголок экен да. Эмнелерди айттың буга? Эмнени айттың? Cahide. Баарын билем. Мисалы кош бойлуу эместигиңди. Кудай ургур. Кудай урсун сени. Эй, не кылып атасың? Бул аял сенин балаңды көтөрүп жүрөт. Оозуңду ача турган болсоң, сени жок кылам. Билип кой. Cahide. Калпың биринчи болсо Таксин Корлуда бир сөзүңдү угарып экен. Кылыыңды Суханга айтсамчы? Же апаңа? Менин дартым өчү нерсе. Сен кимге эмнени далилдеп бере аласың? Далилди да өзүң жок кылыпсың. Жок кылганыма чындап ишендиңби? Ал шишеде сенин дарегиңе чейин бар. Сени эч ким куткара албайт. Сухан да куткара албайт. Үнүңдү өчүр. А менден кабатыр болбой эле койгула. Оозумду да эч кимге ачпайм. Мен өз жанымды куткаруунун амалындамын. Мени капа кылбаса, мен да эч кимди капа кылбайм. Доктурду силер өлтүрдүңөрбү? Жок.
Албетте жок. Боюңда жок экениңди билчү да. Балең башыңдан ашкыр. Эмнеле деп жатасың? Канча жол айттым сага андай нерсе болбоду деп. Ал киши бизге сатылган киши эле дедим. Болду, түшүнөсүңбү деги? Жахиде ал кишиге акча берген. Ошон үчүн мен ага бардым. Ошондуктан тизмеде да бармын. 10 жолу сурадың, 10 жолу жооп бердим. Дагы эмнени лезилдеп жатасың? Бул аялды эмнеле туткулап жатасың? Эмнең бар анда? Бул аялдан каалаганың деги эмне? Мен бул баткакка кантип баттым? Эч ишин албай турам. Силер экөөң тең сасыган тарпсыңар. Ошондойдурбуз же андай эместирбиз. Эгер бир жаңылыштык кылсаң, экөөлөп мазарыңды казабыз. Ушуну кулаңа куюп ал. Эсиңден чыгарба. Эми болсо бул үйдөн тез көзмө көрүнбөй жогол. Бүлент. Мына ушундай. Дискти доктордан алдым дедиң эле. Унасынан табышыптыр. Демек албай калыптырмын Жахидем. Сен кылдыңбы? Жок, айтпа мага. Эч нерсе билүүнү каалабайм. Ар бир кадамыңа сак бол. Абайла. Балага зыяны тийбесин. Сенден мындан башка эч нерсе сурабаймын. Түшүндүңбү? Жахиде. Сарсана болбобу. Мен өлтүргөн жокмун. Мага ишен. Биз экөөбүз сырдашпыз. Кыздын келгенин билип калдык. Анан октой атып үйдөн ашып өттүк. Канткенде да Кудай жалгап оңой бүтүрүптүрсүңөр. Таксин корлууду анан жасаганын кылбаганыбыз үчүн албетте оңой болду. Ага окшоп сүрөттөрдү уурдаган жокпуз. Үйдөгү адамдарды өлтүргөн жокпуз. Ой ата, болду да эми. Эртеден бери бош дубалды тиктеп турасың. Ордуна башка нерсе илип коебуз.
Жүрөгүм кысылып кетти бул үйдөн. Корулдаага кайталы. Макул. Жесур, так сен Корулуда сенин атаңдын жашоосун куруткан адам. Чоң атаңды, чоң энеңди, атаңды жок кылган адам. Муну эч унутпа. Сенин оюңча унутууга мүмкүнчүлүк барбы, Бану? Кайдан билейин, жаныңда Сюхан турганда кыйылып турасыңбы деп ойлодум. Карачы, ал өбүшүү биринчи эле эшикти ачты. Кайдагын айтып. Отурчу машинеге. Абайла. Мен азыр мейманканага барам. Душка түшүп бир аз уктабай салайын. Сага нан чалам. Ага баарын айтып бербешим керек эле. Жок ага, андай дебе. Эч нерсе эмес. Көрүшкөнчө. Эмне керек сага? Жахиде. Тахсин Корлуда бир күн өлөр. Бирок сенчи? Сен өзүңдүк болбогон баланы өмүр бою багасың. Дегеним экөөңөр өмүр бою сырдаш бойдон кала аласыңарбы? Каалаганың канча акча? Каалаганым Сюхан. Эгер тууган болсок, дагы да күчтүү өнөктөш болмок элек. Суханды өз колуңан алдырып жибердиң. Акмак. Бул аялга канчалык ишенесиң? Мага караганда көбүрөөк ишенесиң го, Бир күнү сени сатып кетсечи? Муну ойлоп көрдүңбү? Бул аял баланы төрөгөн соң эмне болот? Жашооңду мите сымалсага жармашкан бойдон кала берет. Аны менен күрөшүүгө даярсыңбы? Сага бир дос керек. Мага жардам кыл. Жардам кыл. Мен да өмүр бою үн чыгарбайм. Бир сааттай манжа издерин издешти. Кечке ар нерсени сурашты. Акырында үйдүн жарыктарын өчүрдүк, эшикти жаптык. Эми кайталы деп турганыбызда телефон шыңгырабаспы? Буюмдар табылыптыр. Чындаппы? Ооба, бирок атамдын сүрөтү бар эле го, ошол жок. Койсоң. Көтөрүп жүрө албады менимче. Коркуп таштап жиберишкен окшойт. Ылдый жакта соттун имараты бар эмес беле, билесиңби? Ооба. Ошол жерге таштап кетишиптир. Койчу. Кызматчылар уруксаат алышты эле. Үй ээн го? Ооба. Эртең кайтышат. Жахиде. Сен неге унчукпайсың, сүйүктүм? Эч нерсе, маанайым жок. Бүгүн көп басканыңа чарчасаң керек. Эмне? Сыртка чыктыңбы? Бүгүн сыртка чыкпайм дебедиң беле? Жок жаным, ушул айланада эле бир аз басып жүрдүм. Таксинин атакем аябай капа болгон турбайбы? Ооба да. Үй бүлөсүнүн эч бир сүрөтү жок. Колунда болгондо ошол сүрөт болчу. Капалып атанан. Ал да табылат, мен айтты дейсиңер. Атама да айттым. Ал аңкоолор аны баалуу бирдеме деп ойлошту да. Сата албай калышканда аны бир жерге ыргытышат. Биз болсо таап алып келебиз. Болду. Буйруса. Ошол эле сүрөт үчүн гана келишкендей. Үй бүлөңөрдүн сүрөтү кимге кереги бар дейсиң? Ким билет? Бул али башталышы. Максатыбызга жетели. Максатыбыз үчүн.
Сенин оюңча бул иш качан бүтөт? Таксин Корлуда бүт кылгандар үчүн жооп бергенде максатыма жеткен болом. Жок, мен аны айткан жокмун. Дегеним, качан алардын бет маңдайында туруп, мен Жесур Алимдар оолу эмесмин. Мен Жесур Карахасан оолумун деп айтасың. Убакыт дагы бар. Бар. Эгер азыр менин ким экенимди билип калса, ал дагы чара көрө баштайт. Оболу мен анын ишенимине ушунчалык киришим керек. Мен андан бир нерсе сураганымда токтоосуз бере тургандай кылып. Түшүндүңбү? Такси мырза капиталын өз колу менен мага өткөрүп берет. Үй бүлөмдөн уурдаган бүт баарын. Анда даяр бол, себеби башталды. Биз сөз кылган эки компания биригип жатышат. Бул эң жакшы. Кайсы күнү? Айдын биринде билдиришет. Анан мен эки тараптын келишимдерин түзүү үчүн Лондонго учам. Таксим Бейди 20 күнүн ичинде фондко акча которууга көндүрүшүм керек экен. Дал ошондой. Бирок ишин кыйын, себеби компаниялардын бири ушул күнгө чейин ийгиликке жете албай келет. Өтөр жакшы. Пайдасы андан да көп болот экен. Бул жөнүндө өткөндө таксинди кепке салып тамырын тартып көргөм. Кубанып алакандарын ышкалап калган болчу. Бирок Жесур, өтө сак бол. Эмне кылчу болсоң да дабыш чыгара көрбө. Бирөөлөрдүн назарын буруп алба. Мени да сатып койбо. Сен эч кабатыр болбо. Эч ким сезбейт. Бул иштин соңунда Таксим Бей бир тыйын да ута албай чыгат. Кандайча? Анын акча табышы бизге маанилүү. Акырында сага өткөрүп берет да. Корлуда анын чөнтөгүнө 5 тыйын да түшкүс кылам. Ошондо да жашоодо эң ишенгени мен болом. Мелдешелиби? Сени менен эч тартышпай эле коеюн. Кана? Сюхан чалып жатат. Алло, Сюхан. Бош элейсиңби? Өмөрдө карап аткан болсоң анан чалайын. Жок, бош элемин. Жесир экөөбүз тамактанып жатабыз. Корлуудадамын. Ошондойбу? Анда сүйлөшө албасаң керек. Сен эртең менен мейманканага келбейсиңби? Жесир эрте кетсе керек. Чогуу тамактаналы. Макул. Байланышалы. Макул, татынам өптүм. Жесирдин сага саламы бар. Көңүлдүү кеч. Бөлмөмдө олом. Жакшы жат. Бейпилтүн. Өбүшкөнүңөр үчүн менин алдымда өзүн күнөөлүү сезип жатат. Карасаң, эртең менен сага жолукканын айткан да жок. Бану, болду чеми. Ушул теманы жабалчы. Эмне болуптур? Көңүл ачып жатпаймынбы? Ким билет дейсиң эртең маңдайымда канчалык толкунданар экен. Эмне? Силер бири-бириңерди канчалык аз көрсөңөр ошончолук жакшы болмок. Мен да сага дал ошону айтып жатам. Сен болсо Сюхансыз тура албай жатпайсың. Ошондойбу? Мелдешем. Бул иштин акырында кызды мажнундай сүйүп каласың. Мелдешесиңби дейм? Жок.
Корлуда мейманканасы, угу атам. Саламатсызбы? Мен Банубардар айы менен жолукмакмын. Ал силердин мейманканада жайгашкан. Ал бул жерде эмес. Эмне деп коелу? Жесур Алимдар оолу менен чогуу, мен бир нерсе жөнөтөйүн дедим эле. Жок, ал 108 номерде. Эмне берип жиберейин дедиңиз эле. Бизге таштап койсоңуз болот. Кирсем болобу? Кел кир. Сухан жаным. Бир күн кечке сен менен сүйлөшө албай жүрөм. Эмне болду жеңе? Мен Мехрима хайымдыкына барган жокмун. Эмнеге? Бүлент менен жолуктум. Ал көйгөйлөрү менен бөлүшкүсү келди. Эмне сүйлөштүңөр? Мени кеп кылдыңарбы? Ал экөөңөрдүн мамилеңерди Жесур Алимдар оолунун айынан бузулду деп ойлоп жүрөт. Баягы эле Бүлент. Өзүнүн башкаларынын баары күнөөлүү, жалгыз ал эмес. Ананда эч кандай себеп жок. Мен ага айттым. Мага айтсаң, мамилеңер чындап эле бузулдубу? Бардыгы бүттүбү? Азыр келечек тууралуу эч нерсе чечким келбей жатат. Болгону ушул. Мен сени жакшы түшүнөм. Туура кыласың. Шашылуунун кереги жок. Мен да ошентип ойлойм. Чындап айтканда Жесур аябай келбеттүү. Аны байкабай коюу мүмкүн эмес. Эгер сен аны жактырдым десең, мен сени толук колдойм. Мен эч кимди жактырбай эле турам. Бул жөнүндө агама сөз кылбай эле койчу, суранам. Ой, мен эмнеге айтмак элем? Агаң да атаң окшоп бул кишини жактырбайт. Укса кабатыр болот. Сен туп-туура кыласың. Бир чечим кабыл алардын алдында жети өлчөп биргесүү керек. Тилекке каршы Суханым, сен мансапкорлордун жеми болуп калдың. Сени тутмалап кеткилери келишет да. Жаныңда козу карындай жайнап жүрүшөт. Ар биринин оюнда эмне бар экенин кайдан билебиз? Mantar gibi sararlar. Чынында бул Жесур дагы ким экенин биз жакшы билбейбиз да. Ошондойбу? Баатыр болуп жүргөн эле болбосо, жөн жерден пайда бола калат. Сени куткарат. Анан Таксин Корлудан да куткарууга жетишип калды. Балким ал мунун баарын өзү уюштуруп жаткандыр. Же бул жөн эле дал келишүүбү? Мен бул тууралуу ойлонбоп турмун. Балким андай эместир. Чынында эле кокустуктур. Бирок ал Корлудага келгенден бери бизде тынчтык жок. Иши кылып ойлонуп көрчү, алтыным. Анын мейманканага чыгып кеткени жакшы болду. Бизден алысыраак эле болсунчу. Мейли анда, түнүң бейпил болсун, Сухан. Бейпил түн. Мен сени издеп жүргөм. Ой, сүйлөшүп отуруп калыптырбыз. Бейпил түн. Бейпил түн. Кутман кеч. Октап калдың беле? Жок, жаңы эле жаткам. Угуп атам сизди. Өт барат эле киргем. Доктордун иши боюнча эч кандай маалымат жокпу билейин дегем. Азырынча жок. Бирок тергөө уланып жатат. Ия, кандай дейсиң? Кара Хасан оолулардын үй бүлөсүнөн тирүү калгандар жокпу? Жок. Бул ишти көп жыл мурун изилдегенбиз.
Хасан Карахасан оğlu каза болгондон кийин анын аялы баласы менен чет мамлекетке чыгып кетишкен. 6 жылдан кийин Тоолужа базасында кысыктап каза болушкан. А эмнеге кызыгып жатасыз? Bilbeyim. Düşümde görgөн okşayım da. Akırkı vaktlarda barbek ele kızıktay olup atat. Oşondan ulamaylan kettim. Камсанап эле койсоңуз болот. Кааласаңыз бул ишти кайда көтөрүп карап чыгам. Анкарадагы кесиптештерим менен да байланышып көрөм. Анда сага барыбыз ыраазыбыз. Сага чоң рахматымды айтам. Рахмат. Мейли анда. Жакшы барыңыз. Жакшы кал. Такыр уйкум келбей жатат. Балким барда отуруп турабыз. Жок. Кутман кечиңиздер менен кош келиңиздер. Мен чарчадым, барып телевизор көрүп жатып салайын. Абдан сүйкүмдүү. Журналдары да бар тура. Мейли, ишиңе ийгилик. Рахмат, дүнүңөр бейпил болсун. Hala 108 bölmöge hiç nerse gelecektir? Жок. Макул. Келсе беребиз. Түнүң бейпил болсун. Her şey için teşekkür Рахмат сага, Бану. Рахмат айтуунун кажети жок. Биз бул жолду бирге тандадык. Акырына чейин да чогуу болобуз. Сен баарын артка кайтарып алмайынча. Түнүң бейпил болсун. Canım. Kutman taң менен турдуң беле? Yok жатам. Келесиң ба? Уятсыз десе. Иштерим бар, Кемаль. Тез бүтүр анда жумуштарыңды. ЗАГСка барып арыз берели. Ай, Кемаль, анда бүгүн эле баш кошо алалы. Тоо. Баары макул болуп атканда маселелерди чечип алалы да. Макул, аракет кылам. Мен сени сагынып кеттим. Койчу, таң атпайм, эмне деп атасың? Мейли, анан сүйлөшөбүз. Кутман таңыңар менен кыздар. Кутман таң, келип отурбайсыңбы? Жок, мен үстүнө чыгып психоанализди угутойн. Силер туруп болсо ишке тез-тез киришкиле. Макул. Кетти анан улантчы сөзүңдү. Сухан бөлмөсүнө барып, кийимин алмаштырды. Ал кетейин деп атканда, эшикти кылдап, Жесур кирип келди. Баягыдай эле келип еттүбай. Сухан атасындай боло түштү да, башы менен жансап, мени кетирип ийди. Анан мен аларды аңдып, телефонума тартайын дедим. Kenardan bunlara bakıyorum. Телефонду алып чыгып, тарта баштадым. Кудай ай. Анан эмне болду?